Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр, катталуучулар жана ушул Наполе подкастын жаңы башынан баштап көрүп келаткан биздин мындайча айтканда ардактуу көрүүчүлөрүбүз. Сиздерди жылды жыйынтыктап жатып, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап жана ушул подкасттын жыйынтыктары менен бөлүшөлү деп чечтик. Эми 2025 жылы бардыгыбыз үчүн эле мындай ар кандай ар түрдүү жылдардан болду деп эсептейм, бирок негизинен жыйынтыктап алганда биздин подкаст үчүн эң жакшы жылдардын бири болду. Биз сиздерге ушул жылдын ичинде 12 толугу менен толук кандуу көрсөтүүнү сиздерге сунуштай алдык. Ал жакта айыл чарбада өздөрүнүн көп жылдан бери иштеп келаткан, экономикабызга аябай чоң салымын кошкон Кыргызстандын айыл чарбадагы локомотивдери десек болот. Алар Аталык холдинги, Сонун компаниясы, Алайкуу компаниясы, андан кийин азыр биздин жаш айым ишкерибиз Алина Исакова жөнүндө Баткенден чыккан күрүч Дивзира ак турпак жөнүндө сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылдык. Ал жакта деги эле жөн эле Баткендин күрүчүн чагылдырып бербестен, негизи биздин жаштарга, өспүрүм балдарга маанилүү болсун, алар дагы Алинанын жолунан да өтсүн деп энесинин, анан агасынан да интервью алып, ошол жөнүндө дагы сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылдык. Андан сырткары биздин Эверест чокусун багындырып келген Рыскүл Акимжанова, Байэлим компаниясынын лидери, негиздөөчүсү Рыскүл эже менен дагы баарлашып сүйлөшүп, негизи эле эненин ролу, ал өзүнүн энесинен кандай мотивация алган, ошондой ишкер айымдарды, бактылуу айымдарды жана бийиктикке багындырган айымдарды кантип өстүрсө болот деп, ал жакта да биз өзүнүн апасы менен сүйлөшкөнгө дагы, апасы жөнүндө сүйлөшкөнгө дагы аракет кылдык. Негизи эле подкастыбыздын алкагында биз сиздерге ийгилик жолун, ийгилик сырын ачпастан, негизи эле биздин дыйкандар, фермерлер, ошол эле чоң ири ишканалардын жетекчилери кандай жолдордон басып өтүштү, кандай кыйынчылыктардан өтүштү, балким азыр өтүп келаткан кыйынчылыктар бар, ошолордун баарын сиздерге чагылдырып берип, айыл чарба тармагы бул канчалык кыйынчылык болсо дагы, бирок бул дөөлөттүү, абдан мындайча орусча айтканда благотворительный, благой, мындайча айтканда өзүнүн мындай кайрымдуулугу бар, өзүнүн мындай элге пайдасы бар иштердин бири экенин белгилеп кетмекчибиз. Бардык эле бизнестин модельдери бирдей, бирок айыл чарбага келгенде бизде климаттык шарттар, баага байланыштуу шарттар, ошол эле учурда мындай сактоочу кампалардагы шарттар кээ бир учурда бузулуп кеткен дагы учурлар болот. Ошондуктан айыл чарба бизнеси абдан риски күчтүү экенин биз көрсөтүп, анан биздин дыйкандарыбызга, Кыргызстанда ошол айыл чарба тармагында ишти алып барып жаткан ишкерлерибизге мотивация берип, сиздер жалгыз эмессиздер, биз сиздердин жаныңыздардабыз, ушундай ийгиликтүү ишкерлерибиз бар, агаларыбыз бар, эжелерибиз бар, алардан дагы кандайдыр бир жардам алып, кеп кеңештерди алып, сиздер дагы айыл чарбадагы бизнесиңиздерди алдыга жүргүзө берсеңиздер болот дегенди чагылдырганга аракет кылдык. Андан сырткары дагы, мисалы үчүн, кант кызылчасы боюнча технологияны бергенге аракет кылдык. Биздин Миргасым агабыз дагы бизге жакшы абдан мындай ар бир деталдарына токтолуп, кандай жер семирткичтерди бериш керек, топуракты кантип иштетиш керек, кант кызылчасы рентабелдүүлүгү кандай, ошонун баарын сүйлөшүп чагылдырып бергенге аракет кылдык. Андан тышкары биздин дагы бир ийгилигибиз деп эсептейм. Бул жылы Кыргызстанда рекорд койгон Айлана компаниясына өстүрүп берген Эко урожай компаниясынын агроному украиналык Александр Джига биз менен дагы маектешип, өзүнүн сырларын да айтып берди, эл аралык тажрыйбасы менен бөлүштү, кандай шарттарды колдонуп, кандай системаларды колдонуп, алар болсо ошондой 120-150 тоннага чейин 1 гектардан помидордун үрөнүн ала алышты. Жеп көргөндө кандай витаминдерге бай, жакшы ошондой сапаттагы жакшы түшүм алганды
кантип багыт коюп кантип алса болот ошону дагы бөлүшкөнгө аракет кылдык. Биз дагы ошол эле учурда илимий жактагы нерсени да унутпашыбыз керек. Анткени ишкердик, бизнес илим жок эч кандай эч жака бара албайт. Ошол себептен илимий жактан да Кыргызстанда кандай иштер жүргүзүлүп жатат, жаңы нерселер чыгып атабы же болбосо биздин айыл чарба тармагында иштей турган жаш профессионалдарды кимдер өстүрүп чыгарып атат деп ошентип биз Кыргыз Түрк Манас университетинен дагы Тайыр агайыбыз менен дагы интервью алдык. Сиздерге дагы ошол жакта лабораториялар кандай, азыркы заманбап технологиялар менен эмнелерди үйрөнүп жатышат, ал жакта кандай студенттер окушат, ошолорду дагы чагылдырып бергенге аракет кылдык. Сиздер дагы бул выпусктардын баарын биздин YouTube каналыбыздан көрүп алсаңыздар болот. Жана ошол менен биргеликте ар бир көрүүчүгө дагы мындай жакшы бир белек катары калсын деген максат менен ар бир биздин коногубуз менен алардын атынан белектерин дагы сунуштаганга аракет кылдык. Акыркысында биз 3-4 күн мурун эле ойноттук элек. Сиздерди дагы жаңы утуп алгандарды биз куттуктайбыз. Эгер сиз биздин катталуучу болуп, көрүүчү болуп көптөн бери келатсаңыз, бирок эч нерсе ута элек болсоңуз, анда сиз дагы биздин кийинки чыгарылыштарды көрүп, ошол жактан да өзүңүздүн белектериңизди утуп алсаңыз болот. Анан мен айтып кетчү нерсе, биз экинчи жыл кетти, экинчи жыл биз подкастты тартып келатабыз. Анан негизи биздин ушундай бир кандай десем, тажрыйба, опыт кылып көрөлү деп Насвай жөнүндө да тартканга аракет кылдык. Бирок чындап айтсам, ошол Насвай жөнүндө өзүм тарткым келген эмес эле. Бирок Насвай дагы, ал Насвай эмнеден жасалат? Тамекиден жасалат. Тамекини дагы ошол Баткенде өстүрүшөт экен. Баткенде көп жерде көп үй бүлөнүн кирешеси ошол тамеки өстүрүүдөн келип чыгат экен. Тамеки өстүрүү бул дагы аябай рентабелдүү, жогорку рентабелдүү продукт болуп эсептелинет экен да, мындайча айтканда. Анан ошол себептен эгер биз деген Насвайга каршы болуп атсак, Насвайды колдонбосун деп аны дагы такыр эле биз жокко чыгарып Кыргызстанда дагы запрет кылып койсок, анда мамлекет катары же болбосо министрлик катары же болбосо биз агроном профессионалдар катары баткендиктерге ошол жер кыртышына, ошол жер кырдаалдарга башка кайсы өсүмдүк сунуштай алабыз? Ошондой таштак жерлерге, суу жетишсиз ысык жерлерге кандай өсүмдүктөр дагы өсөт? Баткендеги дыйкандар башка өсүмдүктү өстүргөнгө даярбы? Ошонун да суроолоруна жооп бергенге аракет кылдык. Ошол менен бирге Насвай жасалып атканда эмнелер кошулат, канчалык деңгээлде ал ден соолукка зыян экенин бардыгыбыз эле билебиз. Бирок ошол эле учурда көп жылдан бери өстүрүп келаткан агаларыбыз аларды кантип өстүрөт жана тамекини өстүрбөсө кайсы продуктуну карай алышат. Биз ошону чагылдырганга аракет кылдык. Бул жакта анан кийин тилекке каршы ал жакта хейт ушунча көп болду. Биз биринчи жолу өзүбүздүн адреске, ошол выпуска аябай көп хейт кабыл алдык. Муну да биз кабыл алабыз сөзсүз түрдө. Анткени бул деген калың катмардын элдин пикирин, оюн бизге да жеткизип жатат. Анан бул ошол менен калып калбайт деген үмүттөбүз. Баткенде дагы ал жака дагы көңүл бурулуп, башка продуктыларды, башка айыл чарба продуктыларды дагы өндүргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Тамекинин өсүшү балким жылдан жылга азаят, же болбосо Насвайды мындайча карап келгенде ким аны колдонот, колдонбойт, ар бир кишинин өзүнүн иши. Бирок биз ал жакта чыгарылышты тартканыбыздын себеби Насвай каяктан келип чыгат, канчалык деңгээлде ал ден соолукка зыян жана Насвайдын экономикалык жактан айыл чарба продукт катары караганда кандай артыкчылыгы жана зыяндары бар. Ошону чагылдырганга аракет кылдык. Ошол себептен биз дагы ушул тармакта иш алып барып аткандан кийин бир нерсени, жакшы нерсени көрүп атам, жаман нерсени көрбөй атам деп игнорить этпей,
жакшы жагындагы, жаман жагындагы баардыгын сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылып жатабыз. 12 выпуск тартыптырбыз, бирок кыска метраждуу жаңылык форматында жана өстүрүү технологиялар менен бөлүшүп биз андан тышкары дагы 7 выпуск тартып турабыз, 7 чыгарылыш болуптур. Ошон менен бирге жылдын ичинде биз 19 чыгарылыш тартып сиздерге сунуштаганга аракет кылдык. Өзүңүздөр билгендей, бул жакта биз эч кандай реклама, эч кандай башка нерселерди, башка бир максаттарды көзөмөлдөбөйбүз. Бул жакта Кыргызстандын айыл чарбасына, Кыргызстандын фермерлерине, дыйкандарына жеңил болсун, айыл чарба тармагында бизнес баштайм дегендерге жакшы бир мотивация болсун деген ой менен бул подкастыбызды баштаганбыз. Биздин командада дагы профессионалдар, агрономдор иштейт. Тарткан биздин конокторубуз дагы өз тармагында иштеген профессионалдар, коноктор. Мен неме жөнүндө унутуп калыптырмын. Бизде Манас Саматов агабыз да тартылды. Ал болсо өзүнүн ошол Тамаркада бак өстүрөм деген проектиси менен, долбоору менен дагы алдыга чыгып атат. Буйруса, эми бул жылдын жыйынтыгын чыгардык. Биз болсо өзүбүздүн конокторубузга ушундай таладагы батыр, орусча айтканда герой на поле деп ушундай статуяларыбызды ыйгардык. Эми 2026 жылы дагы биз сиздерге, сиздердин каалооңуз, сунуштарыңыз болсо дагы сиздер бизге жазып койсоңуздар болот. Кайсы технологияны, кайсы өсүмдүктөрдү же болбосо кайсы ишканаларды көргүңүз келет биздин подкасттарыбызда. Ошонун баарын сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Ал эми бул жылды жыйынтыктап жатып сиздерге менин жүрөгүмдөн кааларым бекем ден соолук, сабырдуулук, биздин дыйкандарыбызга, биздин көрөрмандарга сабырдуулук, ар дайым жасап аткан иштериңиздерге мындай жоопкерчилик менен мамиле жасап, ошонун майын чыгара жасаганды үйрөнөлүк баарыбыз. Анан кийин жер бул деген кылымдар бою бизде кала турган, бизден дагы балдарыбызга өтө турган нерсе. Ошол себептен ар дайым экологиялык жолдорду, органикалык жолдорду тандап, ошолорду туура пайдаланганга, туура мындай илимий жолду дагы колдонуп, бир эле прибыльди, мындайча айтканда кирешени көзөмөлдөбөстөн ал жака дагы ошо топуракка да жакшы болсун, мага да жакшы болсун, ала турган өсүмдүгүм да сапаттуу болсун деп ошол багытта иштегенге аракет кылалы. Өсүмдүктөрүбүз сапаттуу болсо, демек ал тойту жеген мал дагы сапаттуу болот, же болбосо жер жемиштерди, же болбосо ошол эле алма өрүктү жеген биз дагы сапаттуу ден соолукта болобуз. Ошондуктан баарыңыздарга бекем ден соолук, сабырдуулук, күчтүүлүк жана кирешеңиздер көп болсун. Айыл чарба тармагында рисктер көп деп айттык. Келе жаткан 2026 жылыбыз мол түшүмдүү болсун, суу кенен болсун, климат сиздер каалагандай ыңгайлуу болсун. Эгер кандайдыр бир кризистер болсо, башка профессионалдарга кайрылып, алардан кеңеш сураганды да унутпаңыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Биз да сиздерди баарыңыздарды жакшы көрөбүз, ыймыктанабыз биздин ушундай көрөрмандар бар экенине. Ошондуктан жаңы буйруса жылкы жылында сиздер менен көрүшкөнчө, сак саламатта болуңуздар. Жаңы чыгарылыштарда көрүшкөнчө. Сиздер менен Бактыгүл Аскералиева болду. Эми жаңы жылдык каникулдарда дагы биздин жаңы чыгарылыштарды дагы, эски чыгарылыштарды дагы көрсөңүздөр болот.